Азыркы тапта өлкөдө 170ке чукул медиаторлор мыйзамдуу түрдө иштеп, талаш-тартыш маселени сотко жеткирбей чечүү аракетин көрүп келишет. Бул кызмат Кыргызстанга киргенге аз гана убакыт болсо дагы аны колдонгондордун саны арта баштады. Бирок кыргыз элинде ар кандай чыр-чатакты ырбатпай чечкен арачылар, азыркынын тили менен айтканда, медиаторлор мурда эле болгон. Мисалы, айылдагы үй-бүлөдөгү талаш маселелерди кадыр барктуу, сөзү өтүмдүү аксакалдар же чырлашкан адамдардын жакын туугандары өз учурунда чечип келишкен. Сотсуз, соттон тышкаркы талаштарды, чыр-чатактарды чечүү ыкмасын элге кеңир жайылтуу максатында атайын институт түзүлүп, тиешелүү мыйзамда кабыл алынганы маалым. Бүгүн Борбор калаада Жогорку соттун жана медиация институтунун өкүлдөрү окуу жайда аяктап жаткан студенттер менен жолугуп, бул кызматтын маани-маңызы тууралуу айтып беришти. Өлкөдө медиация түшүнүгү анча деле белгилүү түшүнүк эмес. Бирок бул боюнча 2018-жылы атайын мыйзамдагы күчүнө кирген. Аталган мыйзамда медиация жарандык, үй-бүлөлүк жана эмгектик укук алакадан келип чыккан талаш-тартыш маселесин жөнгө салат деп жазылган. Жаланган эле сотко, прокуратурага, милицияга кайрылбай, ага альтернативдик соттон тышкары сүйлөшүү жолу менен чечүүгө багытталган медиация институту Кыргызстанда киргизилген. Иштегенине 2 жыл болуп атат. Медиация укук жагынан талаш-тартышты эки тарапка тең калыс адис ортомчунун катышуусунда жөнгө салуучу альтернативдик технология дейт адистер. Мындан улам жогорку окуу жайын бүтүп жаткан студенттер үчүн аталган жаңы түшүнүк боюнча маалыматтар берилип келет. Ал эми бүгүн медиация боюнча 100дөн ашык студент маалымат алганы келди. Алардын бири Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын 2-курсунун студенти Камила Сатулаева. Биз бул отурумга, семинарга ошо медиация жөнүндө билүү үчүн келдик. Медиация деген бул эки адамдын сотко жеткизбей өздөрүнүн маселесин чечүү болуп эсептелинет. Жана медиация ошол уруш талашсыз бир чечимге келүүгө жардам берет. Дүйнөлүк тажрыйбада медиаторлор көрсөткөн жардам өтө популярдуу болуп келет. Ал эми өлкөдө 170 медиатор мыйзамдуу иштейт. Бул багытта Кыргызстандагы жаңы ишке кирген медиация институтун жайылтуу керек деген оюн Айнаш Токбаева билдирди. Кыргызстанга жаңы киргизилген медиация институту жөнүндө маалымат берүү. Кыргыз Республикасынын жогорку соту, жалпы эле сот системасы ушул медиация институтун өнүгүшүнө салымын кошуп колдоп келет. Бул деген соттон тышкаркы талаш-тартыштарды чечүү жолу. Бүгүнкү окууда медиаторлор катышуучуларга конфликт анын түрлөрү учурунда сүйлөшүү боюнча атайын ыкмалар, коммуникативдик өнөрлөр, контакт түзүү, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана конфликтти чечүү жолдору тууралуу маалымат беришти. Ал эми катышуучулар сотко чейин, соттон тышкары жана сот учурундагы, ошондой эле үй-бүлөлүк, эмгек, социалдык, граждандык, жаза, административдик, коммерциялык талаштардагы медиациянын өзгөчөлүктөрүнө кызыгышты. Эскерте кетсек, өлкөдө медиация институту 2018-жылдын февраль айына тарта иш жүргүзөт. Сүйүн Айтагаева, Жантай Макенов, Пирамида.